Альянс Пресс эл аралык сайтыны жетектеп барып атам. Андан сырткары Датка Холдинг компаниясынын Кыргызстандын Өзбекстандагы биринчи өкүлү да болуп дагы иштеп атам. Көрөрманга же угарманга тез жана түз маалымат жеткирип беришке аракет кылып атабыз. Негизи туура деп ойлойм. Аял киши үй бүлөдө гана эмес, ташкары чөйрөдө дагы өз орду бар. Бизде канча Өзбекстанга, ошо Самарканд, Бухара, Ташкентке адамдар барам десе, ал жактан дагы бизге Ысык көлгө, Апшыратага, мына Арстанбабка, Чаткалга ушундай адамдар барышты каалашат экен да. Максатым бар эле да, бирок азырынча ал только ниет эле болуп калды. Кудай буйруса, Кудай кааласа, спортту бир түрү боюнча андан дагы чыгам, Кудай кааласа. Партиябыз лидери Мелис Жошбаевич саясатка чоң кадам жасашымга чоң салым кошкон адам, чоң ыраазычылык билдирем. 10 жылдан кейін Дилноза эң кем деңгээлин айтканымда туризм министрлигинде же болбосо Өзбекстанга посол катары Кудай кааласа көрөсүңөр деп үмүт кылам. Кыргызстан менин жүрөгүм. Кыргызстан жараны болгонумдан мен абдан сыйлыктанам. Мен Дилноза Тапыбалдиева, Ош шаарында Кызыл Аскер көчөсүндө 1990 төрөлгөмүн. Үй бүлөдө 4 бир тууганбыз. Мен эң кичиги. Атам Абдывасил Ажы Тапыбалдиев билим берүүнүн мыктысы болгон. Апам дагы билим берүүнүн мыктысы, эне тили жана адабият мугалими. Мен окууга номер 7 Нариман намлык гимназия мектебине бүттүм, окудум. Анан университетке тапшырдым. Университетти дагы кызыл диплом менен бүттүм. Азыр күндө Альянс Пресс эл аралык сайтыны жетектеп барып атам. Андан сырткары Датка Холдинг компаниясынын Кыргызстандын Өзбекстандагы биринчи өкүлү да болуп дагы иштеп атам. Альянс Пресс бул эл аралык сайты саясат, бизнес жана Кыргызстан гана эмес, бүтүн дүйнө боюнча болуп аткан жаңылыктарды өз маалында жана тез адамдарга жеткирип берүү сайты эсептелет. Биз ар кандай кырдаалда, бул рекламасыз сайт, ар кандай кырдаалда көрөрманга же угарманга тез жана түз маалымат жеткирип беришке аракет кылып атабыз. Альянс Прессте азыр 30дан ашык адам иштейт. Ар бир багыт боюнча азырынча иштерибиз жакшы. Июнь айында Самаркандда болгон чоң конференцияга катышып келдик. Бизде Кыргызстандагы журналисттер ичинде мени чакырышты ал жакка. Ошол журналисттерди кайта иштөө, аларды жаңы бир багыттарга үйрөтүү боюнча бир чоң конференция болду. Ал жакта биз Кыргызстанда жок экен, бардык мамлекеттерде бар экен журналисттер медиасы. Ал эмне дегени? Мисалы үчүн мектеп окуучусу дагы журналистке кызыгыш мүмкүн. Университетте окуп аткан или өзү бир кызыгып келген болот да журналист багыттары боюнчачы. Ошолорду бир медиа кылып, чоң көлөмдө бир медиа ачышка азыр проект жазып, азыр иш аракеттер башталган. Кудай кааласа тез аранда муну ишке түшүрөбүз, кошо иштейбиз, силер дагы бизге жардам бересиңер. Ошол конференцияда биз өтө көп нерсени үйрөнүп келдик. Эми ошолорду өзүбүздү Кыргызстанда өнүктүрүшкө аракет кылып атабыз. Бизде эми журналист десе адам только ушу камера менен иштейт, бир жаңылыкты окуп берет деп түшүнөт да. Жок, өзү журналистика бир канча багыттарга бөлүнөт, өзүңүз билесиз да. Мисалы үчүн радио журналист бар, телевидение журналист, газета, саясатчы журналист бар. Ар бири өзүнүн багытында кетсе гана анан журналист өнүгөт да.
Ал биздикилер азыр YouTube'га чыкса дагы журналист, TikToker болсо дагы журналист. Адамдарда журналист десе түшүнчө азайып кетти. Журналист ушул адамга жеткирип жок. Ушундай билесизби, ушундай күчтүү журналисттерибиз болгон Кыргызстанда. Жөн эле радиодон угуп берген жаңылыктары менен танылган журналисттер болгон да. Бизде устаттар да, аларчы эл аны жүзүнө дагы көрбөгөн. Журналист ушундай болуш керек да, өзү негизи. Түз жана тез жеткирип бериш керек. Мисалы үчүн бүгүн бир жерге суу басып кетсе, аны эртеге чыгарсаңыз уже адамдарга уже болуп кеткен окуя да. Башка бир өз убактында бериш керек да журналист. Эми журналисттердин медиасында биз ушуну үйрөтөбүз. Кудай кааласа, биз өзүбүз үйрөнүп келгенде ошо жаштарга өзүбүз жаңы бир журналистканын багытыны чыгарабыз, Кудай кааласа. Этика, эстетика деген нерселер бар. Эми биз канча жылдан бери журналистиканын ичинде жүрсөк дагы билбегенибиз ошончо да. Мен ар бир иште, мисалы үчүн ар бир Альянс Пресске жаңылык чыгарып атканда өзүмө камчылыктеримди билем да. Азыркы эми блогерлер, кана сиз дагы окуган журналистсиз, билесиз, блогерлер эми жакшы дагы бар. Эми заман ошондо көрүп атат да, блогерлер менен TikTok'да ошол талап болуп атат өзү. Алар дагы болгону жакшы, бирок ошол болбогон нерселерди чыгарып, блогерлик кылсын. Мисалы үчүн элге пайдасы тие турган, бир ошол көйгөйдү көтөрүп чыкса чечиле турган ишти кылсын да. Блогер менен журналист эки айырма жактагы адамдар. Ат менен түйөдөй, жер менен асмандай фаркы бар. Негизи туура деп ойлойм. Аял киши үй бүлөдө гана эмес, ташкары чөйрөдө дагы өз орду бар. Кыргызстанда азыр билесиз, эркектер менен тең болуп, аялдар саясатка дагы, бизнеске дагы башка тармактарда дагы жакшы жетишкендиктерге жетип атат. Саясатта дагы. Саясат өзү негизги кесибим саясатчы журналист болгондуктан, саясатта мен чоңойдум десем дагы болот. Мен кичине ошол университетке кирбей туруп эле өзү саясатка кызыгып жүргөмүн да. Мына өзү диплом алгандан кийин өзүдөн саясатка кирип кеттим. Анан мисалы үчүн бизде партиялар көп, бардыгы жакшы партиялар. Ошто Кыргызстандагы партиялар баары өзүнүн лидерлери бар партия. Бирок мен Улуутар биримдик элдик партиясынын атынан чыктым. Партияны тандашымга дагы негизи Улуутар биримдигинин аты эле мени чакырган. Улуттар аралык ынтымак болбосо эч жерде өнүгүш болбойт. Мына көрүп атасыз, кайсыл жерлерде улуттар аралык чыр-чатак чыгып кандай уруштар болуп атат. Бизде эң негизги принциптерибиз, амбицияларыбыз ошого байланышкан, улуттар аралык достукту бекемдөө. Анан дагы бир нерсе, партия ушул канча эң биринчи жаралган партиялардан бирөөсү Кыргызстандагы, анан атыны дагы, лидерин дагы алмаштырбаган партия. Бир принципте партия. Биз партия десе ошол саясатты эле адамдар бирге деп ойлойбуз да. Жок, биздин партиянын ичиндеги бардык кандидаттар, депутаттарыбыз, партиянын мүчөлөрү бир үй бүлөбүз да бизчи. Ушул үчүн дагы мен партиямда калам, дагы калган иштерибизди партиябыз менен кошо алып барабыз. Саясатта 2 эсе көп, кыйынраак аял кишиге. Бирок командам, бизди партия ар дайым аялдарга көмөк көрсөтөт. Ошол үчүн биз кыйынчылыктарды артынан жакшылыкка жетишип кетип атабыз. Мен саясаттан тышкары дагы жеке бизнестерибиз бар. Азыр мына Өзбекстан менен туристический агентство ачканбыз. Туристтер өтө көп келип атат, биз жөнөтүп атабыз. Андан сырткары аялдар гана иштей турган бир проекттерибиз бар. Азыр ишке ашып атат аларыбыз. Мисалы үчүн бизде билесиз, аялдар менен эркектер иштеши көп, эркектер уруксат бербейт да. Үй бүлөдө чыр-чатактардын негизги себеби акчасыздык болуп эсептелет, ал жумуссуздуктан келип чыгат. Ошол үчүн мен партияга келгенимден, ошол проект менен келгенмин, жакшы кабыл кылышкан. Мына азыр ошол проекттер менен иштеп атабыз. Аялдар гана иштей турган бир завод, фабрикалар азыр ишке кирген уже, Кудай кааласа жакын күндөрдө балдар жана аялдар кийимдери, бут кийимдери иштеп чыгат турган заводдорубуз ишке түшөт. Буларда только аялдар иштейт, Кудай кааласа.
августтун башында Ташкентте ошол Өзбекистан боюнча экспорт жана бизнести өнүктүрүү министрлиги аркылуу бизге расмий чакыруу болду Датка холдинг компаниясыга. Биз бул жерден Алимбек Мавлянов вице-президент менен кошо барып, ал жакта бир чоң ыраазычылык менен келдик. Алар Кыргызстан менен иштөөдү ушундай каалашат да. Бизде завод, фабрикалар ачылды. Ушунча бизди жакшы күтүп алышты. Ошол президент эң жакын адамдары менен жолуктук. 30га жакын компания, завод, фабрикалар директорлору менен чогулуп барып көрүшүп келдик. Алар менен меморандум кабыл кылып келдик. Жакында Кудай кааласа 23-күнү бизге чоң делегация келет. Силерди дагы күтүп калабыз. Келип, эки эл аралыгындагы достукту соода, туризм жана маданият тармагында дагы бир жакшы жеткиликтерге жеткирүү үчүн биз аракет жасадык. Ошо Датка холдинг компаниябыз атынан Кудай кааласа бунун артында өтө чоң иштер турат, уже башталды. Жакын арада буну дагы бир өзүңөр көрөсүңөр, элге көрсөтөбүз. Турагентствобуз ал жакта Зиярат тур деген чоң агентство менен келишим түзүп, биринчи, экинчи туристтерди группа менен жөнөттүк. Бизде канча Өзбекистанга, ошо Самарканд, Бухара, Ташкентке адамдар барам десе, ал жактан дагы бизге Ысык көлгө, Апшыратага, мына Арстанбабка, Чаткалга ушундай адамдар барышты каалашат экен да. Бизде табият өтө сонун да. Азыр биз алардан дагы ошол группаларды кабыл кылып, жакшы күзөтүүгө аракет кылып атабыз азыр. Уже башталды. Кызыгуу өтө чоң. Биз өзүбүз барсак айтып атат. Арсланбаб силерге жакынбы, кандай жер деп биз айтпай туруп өздөрү айтып атат да. Бул бизге өтө кубанычтуу абал да. Бул биринчи багыты. Бул башталган иш. Ошо сиз мөмөсү чыгып атабы дегенде мен башталган ишти жок. Биз азыр чоң көлөмдөгү иштер баштаганбыз. Соода тармагында азыр мына делегация келет. Ушул жакка Өзбекистан соода үйүнү ачышат алар. Өзбекистандан чыгып аткан ар кандай товары, мисалы үчүн ал эмне болсун, бул жакта дагы завод куруш максаты бар аларды. Бизден жардам сурап атат алар. Кудай кааласа, мисалы үчүн алар келет, мына биздин мэр менен дагы учураштырабыз. Кудай кааласа бир чоң иштер башталды, мөмөсүн берип атат. Эми чоң көлөмдө дагы иштер болот. Кудай кааласа тез күндөрдүн ичинде. Биз Кыргызстан жаштары бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, Кыргызстанды өнүктүрүш жолунда ар нерсеге даярбыз. Бунда бизге эч кандай күч, эч кандай бир башка жактан адамдар бизге тоскоолдук боло албайт. Мен ишенем, Кыргызстан жакын жылдардын ичинде эң өнүккөн мамлекеттер катарына кирет. Спорт менен 5 жашымдан мен алектенем. Атам ошо биринчи жолу алып барганда сүзүүгө алып барган. Шаар, область боюнча сүзүү мелдештеринде алдыңкы орундарды ээлеп келгенмин. Саясат өз жолуга, бизнес өз жолуга, иш өз жолуга, бирок мен спортту жакшы көрөм. Жумасына 3 жолу сөзсүз спорт залга барам. Азыр эми бир спорт түрүдө кетпейм, бардыгы фитнес бардыгын кошуп алектенип турам. Бирок спортто дагы бир жакшы жеткиндиктер көрсөтүп кылыш максатым бар эле да. Бирок азырынча ал только ниет эле болуп калды. Кудай буйруса, Кудай кааласа, спортту бир түрү боюнча андан дагы чыгам, Кудай кааласа. Биринчи орунда мен атам Абдыбасыл Ажы Тапыбалдиев, эмгек сиңирген мугалим, өзү педагог. Анан
Кыргызстанда 3 гана адамга берилген Кыргызстандын ардактуу аксакалы деген төш белгилүү адам болгон. Өтүп кетти, 4 жыл болуп атат. Атам спортко болсо дагы биринчи алып барган, журналистика дагы, саясатка дагы мени кызыктырган, алып барган адам атам болгон да. Жайлары жаннатта болсун. Андан сырткары өтө мугалимдерим көп болгон. Спорт жагында Ирина Ковалева деген бир мугалимим болгон. Мени устадым, спортто алып кеткен мени. Андан сырткары саясатта дагы, бизнесте дагы азырга чейин үйрөнүп атам. Партиябыз лидери Мелис Жошбаевич саясатка чоң кадам жасашымга чоң салым кошкон адам. Чоң ыраазычылык билдирем. Компаниябыз вице-президенти Алимака Мавляновго, президентибиз Нурлан Женишбековичке, дагы эжем Роза эже Жошбаевага чоң ыраазычылык билдирем. Алар ар жерде мага кайсы багытта болсо дагы мага чоң салымын кошкан. Азырга чейин жардам беришет. Анан үй бүлөдө апамы бир гана дуа беришер менен чыгып кетип атканымда. Ар кандай кыйынчылыкты жеңип өтүшүмгө чоң себептерден бириси. Анан эң жакшы команда, эң жакшы коллективде иштейм. Бул мен үчүн ар кандай иште бир чоң үмүт да, үмүт, ишенч. Анан мени артымдан ошонто адам интилип турганы, мага жол ачып атканы мени дагы иштешимге, аракет кылышымга жол берет. Өтө жакшы суроо. 10 жылдан кийин Дилноза эң кем деңгээлин айтканымда туризм министрлигинде же болбосо Өзбекстанга посол катары Кудай кааласа көрөсүңөр деп үмүт кылам. Иш аракетибиз жетип аткан дагы аракет кылып аткан иш чараларыбыз Кудай кааласа жакшы деңгээлерге жетет. Үмүтүбүз өтө чоң. Саясатта болобу, бизнесте болобу, кайсы багытта болсо дагы эң алдыңкы лидер катары көрөсүңөр деп ишенип айтып кете алам. Кыргызстан атам сөөгү жаткан торпак. Апам дуа кылып турган жер. Мен жакшы көргөн адамдар жашап аткан мекен. Кыргызстан мени жүрөгүм. Кыргызстан жараны болгонумдан мен абдан сыймыктанам. Кыргызстан мен үчүн ар нерсе. Мен бир нерсе деп айта албайм. Кыргызстанда жашаш өзү бакыт. Ушундай бакыт менен жашаш бизде эч качан тарк этпесин. Ушул мекенге жараша перзенттик бурчтарыбызды аткарып жашайлык биз дагы.